саламатсыздарбы? Бекмамат Оспонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал-Абад коллежи дүйнө тарых сабагынын мугалими Калчакева Айдай Кубанычбековнага Бек-19 группасынын студенти Аршабек кызы Бултайдан кайтарым байланыш. Тема Сауд Арабстан. Арабтардын ата-бабалары катары Аравия жарым аралынын байыркы уруулары эждиөндөр эсептелет. 7-кылымда ислам дининин пайда болушу жана араб халифатынын түзүлүшү менен Аравиянын мурдагы чачкын урууларынын биригүүсүнө алып келген. 7-кылымдын башынан арабтардын басып алуулары башталып, 30 жылдын ичинде Сирия, Палестина, Египет, Иран, Орто Азия, Закавказье жана Түндүк Африканы каратып алышат. Арабтардын эң зор мамлекети Араб халифаты түзүлүп, Атлантика океанынан Индияга, Орто Азиядан Борбор Африкага чейинки мамлекеттерге үстөмдүк кылган. Азыркы арабтардын этностук негизин жеңип алган өлкөлөрдүн байыркы калктары арамейлер, финикиялыктар, египеттиктер, ливиялыктар менен аралашуусунун натыйжасында түзүлгөн. Кийин араб халифаты кулап, анын ордуна бир катар араб мамлекеттери Палестина, Сирия, Ливан, Ирак, Египет жана Түндүк Африка өлкөлөрү пайда болгон. 19-кылымда Осман империясынын кулашы, 20-кылымда Европалык колониялаучыларга каршы улуттук боштондук кураш арабтардын саясий боштондугуна жана